Урматтуу мекендештерим, мына жаңы жылдын алгачкы күндөрүн жагымдуу окуя менен баштап, элибиздин татыктуу уул кыздарына мамлекеттик сыйлыктарды, жогорку наамдарды тапшыруу аземине мына чогулуп отурабыз. Сиздердин күчүрмөн эмгектин натыйжасында ушундай мамлекеттик жогорку сыйлыктарды алып жатасыңыздар. Жергебизде ар дайым биримдик, элибизде ынтымакчылык, жакшылыктар, ийгиликтер элибизде ар дайым коштоп жүрсүн. Сүйүктүү Кыргызстаныбызда ар дайым Кыргызстаныбызды Кудайым колдоп, алдыга жылып өнүгүп өсө берсин. Сиздерге чоң рахмат. Эми сыйлык тапшыруу аземине өтөлү. Рахмат сиздерге. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн төмөнкүлөр сыйлансын. 3-чү даражадагы Манас ордени менен Айтматова Роза Төрөкуловна, Айылдарга жардам берүү борбору коомдук бирикмесинин президенти. Алибегашвили Лев Маркович, Кыргыз жол транс долбоор мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары. Жданова Елена Васильевна, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу улуттук фтизиатрия борборунун көп дарыларга туруктуулук бөлүмүнүн башчысы. Элибизде ар дайым ынтымак, биримдик болсун, жергебизде тынчтык болсун, тынччылык болсун. Мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Сиздердей ушундай эмгекчил, ак ниет адамдар арабызда көп болсун. И Кудайым баарыбызды колдосун. Рахмат сиздерге. Ийгилик болсун. Чоң рахмат.